Айгерим, сиздин оюңузча аялдын бакыты эмнеде? Аял заттын бакыты бул үй бүлөдө. Мен ойлойм, канчалык айым орусча айтканда успешная болбосун, канчалык андай атактуу болбосун, канчалык бул башка сферада дагы бардыгына жетишкен күндө дагы биринчи учурда бул үй бүлө деп ойлойм да. Үй бүлөдө гана бактылуу боло алат деп ойлойм. Негизи турмушта өйдө ылдый боло берет эмеспи? Ошол учурда кимден жардам сурап, кимден кеңеш аласыз? Мен чын айтсам, андай учурда албетте бул биринчи учурда эне жардам берет, эне кеңешин айтат дегендей, бирок мен дагы көп эле баягы сыртка чыгарбаганга аракет кылам. Үйдө баягы казан аяк кагышат дегендей, бардык эле нерсени баягы кызуулукка алдырып, бул жака айтып же бул тарапка айтып, андай менде жок, андай сапатым жок. Ошол себептен көп учурда баягы өзүм эле унчукпай эле, акырын эле бүтүрүп коесуз баарын. Бүтүрүп коем, бирок энем, мындай айтканда мамам, бизче айтканда мамам көп учурда албетте жакшы өзүнүн кеңештерин берет. Анан кийин бара-бара убакыт өткөн сайын баягы уже айтпай эле көңүлүн орткуң келбей эле калат экен апаңдын деле. Анан мамам менде бардыгы жакшы деп эле бардыгын өзүң чечип эле өзүң эле жайгарып калат экенсиң. Ооба. Акылмандуулук да бул аялдын ишинин акылмандуулугу дейт. Негизи жашоодо эмоционалдуусузбу? Негизи жашоодо мен спокойныймын, орусча айтканда. Мени ушинтип сүрөттөшөт, бардыгы эле эмоционалдуу эмесмин. Жолдошуңуз андай мындай дейми, үй бүлөдө бир адам мындай эмоционалдуу болот экен, бир адам өзүңүз айткандай, орусча айтканда спокойный болот экен да. Сиз демек спокойный экенсиз, жолдошуңуз эмоционалдуу болсо керек анда, э? Жок, ал деле оор басырыктуу, мүнөзү экөөбүз окшош элебиз, мүнөздөрүбүз окшош, бирок кандайдыр бир деңгээлге жараша да, мындай айтканда, эми по настроению дегендей кээде албетте ошого жараша эмоционалдуу болосуң. Мындайча айтканда, повседневный жашоодо, күнүмдүк жашоодо экөөбүз тең эле оор басырыктуу, спокойный элебиз да. Демек, эки оор басырыктуу адам баш кошсо, мындай оор басырыктуу жашоо болуп турбайбы, мындай, аябай? Эми кандай айтсам, көз тийбесин, чындыгында экөөбүз мындайча айтканда катуу урушканды деле билбейбиз. Эгерде ушундай эле баандай үй бүлөдө болот дегендей тартынышып кеткенде деле баягы унчукпай эле коебуз да бири-бирибизге, антип, монтип урушуп андай нерсе жок бизде. Демек, эң негизгиси сабырдуулук болуш керек. Сабырдуулук, ооба. Кандай гана ситуация болуп кетиши ыктымал, ар кандай кырдаалдар болуп кетиши мүмкүн. Бирок сиз сабырдуулук менен баардык нерсени жеңет экенсиз да? Негизи эле мен ушу башынан баштап турмушка чыкканга чейин бойдок маалымда эле ошол мамам айтчу, кызы мырзанын баягындай жини чукул болот. Ошондуктан баягы үйдө сөзсүз түрдө ар кандай жагдайлар болуп калат, бирок бардыкты тилинен де тилеп алат аял киши. Ошондуктан тилиңди тыйып туруп, анан кийин кандай жакшы кеңеш берген экен да? Ооба, эми мындай кол көтөргөнгө жеткирбеш керек. Ар бир мырзаны ошол учурга чейин жеткирбей, өзүңдү кармап, мырзанын жини келген учурунда агаш бетер анын жинин келтирбей, ошол унчукпай коюш керек. Андан кийин жакшы өзүнө келип, жакшы маанайда отурганда анан мындай спокойно сүйлөшүп, эмнеге андай болду, мындай болду деп чечип алсаң болот деп ошол кеңешин берген. Ошол кеңешти карманып келем. Эң сонун. Кечирим сурай аласызбы? Ооба. Мисалы бир сизди таарынткан учурда деле мисалы кечирим сурай аласызбы? Мени таарынткан учурдабы? Жок. Жолдошуңуздан? Мен эгерде меники туура эмес болсо, мен сөзсүз түрдө билем. Меники туура эмес болсо, мен кечирим сурайм. Азыр мына передачанын башталышында чын айтсам кичине мындай сөздөрүм уйкашпай эле мындай. Жок, уйкашпай атат. Азыр эле кичине мындай башка эме болуп атам.
Мен эгерде өзүмдүкү туура эмес болсо, мен даже уктабай чыгам да, ойлонуп чыгам ошол нерсени. Ойлонуп, кечирим сурамайынча мен мындай өзүмө келе албай кыйналам, чындыгында ушундаймын. А эгерде меники туура болсо, мен ойлонбойм дагы. Кечирим сурагандан кийин негизи мындай жеңилдене түшсөңүз керек, бул өзүңүздүкү туура эмес, туура болгон күнү дейм да. Кечирим сурагандан кийин баягы я должна была дейм да. Я должна была попросить прощения. Бул абдан жакшы касиет адамдагы. Биз айгерим ар бир эфирибизде, көрсөтүүбүздө аялдардын өнүгүүсү тууралуу, өзүн өнүктүрүүсү тууралуу көп айтабыз да. Аялдын өзүн өзү өнүктүрүүсү, аялдын мындай өзүн сүйө билсе эмнеден башталат деп ойлойсуз? Өзүн өзү өнүктүрүүсү эми негизи эле азыр айымдар күчтүү болуп атпайбы, өзүңүздөр көргөндөй. Үй бүлөдө дагы, иште дагы баардыгын биринчи алып кетип атат. Баардыгын чогуу алып кетип атат. Мен ойлойм, бул мүнөздөн деп. Эгер мүнөзүң күчтүү болсо, баардыгына жетишсе болот. Тырышчактыктан, эмгектен, баардыгы эле эмгектен да. Анан өзүн өнүктүрүү эми албетте бул тырышчак адам, эмгекчил адам өзүн сөзсүз түрдө өнүктүрөт. Баардык учурда, баардык жактан. Бирок азыркы биздин заманда өзүн өзү өнүктүрүү бул канчалык деңгээлде маанилүү деп ойлойсуз? Өзүбүздү өзүбүз өнүктүрүшүбүз керекпи? Үй бүлөдө мисалы эгерде жолдошубуз иштеп, ушундай бир таап келип, мынакей жаным мына мынча акча болуп атат деп койсо, мисалы үйдө отуруп ошол акчаны коротуп коюу жетиштүү деп ойлойсузбу? Ошол эмеге жетиштүүбү? Сиздин оюңузча? Же баары бир аял киши мындай жашоодо өзүнүн ордун таап, карьера куруп, жумуш издеп, жумуш таап, анан өзүнүн сүйгөн бир жумушу менен алектениш керекпи деп ойлойсузбу? Баардыгын эле бир рамкага салып, мындай болуш керек деп айта албайм. Себеби дегенде баягы ар бир адам өзүнчө уникалдуу да. Ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү болот. Кээ бир айымдарга үйдө отуруп, бала чака менен үйдө отуруп, үйдү карап, баланы карап, үйдө эле отурган жагат да. А кээ бир аял затка болсо иштеп, балдарын карап, баардыгын кылганга жагат. А кээ бир аял затына жөн гана иштеп жүргөн жагат. Мисалы, баардыгын эле үйдө турбастан, только ушул өзүнүн карьерам деп, карьерага гана умтулган айымдар бар. Эми бул ар кандай да. Баардыгын эле бир рамкага салып, ушундай кылыш керек деп мен айта албайм. Негизи эле баягы акыл айтканды өзүм жактырбайм көп элечи. Ар биринин өзүнүн жашоосу бар. Бир моундай болуш керек деп айта албайм. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар. Бирок баардыгы бир, сиз эми көрүнүктүү айымсыз. Анан сизден кеңеш күтүшөт деген ойдомун да. Ошон үчүн сиздин кеңешиңиз дагы бир кандайдыр бир деңгээлде мааниге ээ да. Ырчылыкта негизи ушундай ар дайым гастролдойсуз да, эми Бишкектесиз, Ошто болуп каласыз, же Ошто жашайсыз да эми. Бирок кесибиңизге ылайыктуу ар жака чыгып каласыз. Анан бул сиздин жашооңузга кандайдыр бир кедергисин тийгизбейби? Эми азыр мурункудай гастроль деле жок. Бул мурун болчу гастролдоп жүргөн. Азыр эми көбүнчө эле азыр баягы жакшылыктарга, элдин кызматында, тойлорго барасың. Анан эң алыс бул эми мен мисалы азыр Ошто тургандыктан, жолдошум иши Ошто болгондуктан Ошто турабыз. Анан эми көп болсо Бишкекке, эми ал алыс эмес да. Жарым саатта 40 мүнөттө учуп келем, кайра учуп кетем дегендей. Андыктан азыр андай эле. Бишкекке келгенде сиз сиз үчүн мындай бир сумга баргандай эле экен да, барып келгенде. Ошондой эле болуп калды. Эми ал мен үчүн кыйын деле эмес. Иштерим болгондо сөзсүз түрдө Бишкекке бир жумага келем. Өзүңүздү өзүңүз өнүктүрүү үчүн кандайдыр бир курстарга барасызбы, же өзүңүздү кандай кылып өнүктүрөсүз? Мен чындыгында көп ойлоном, бирок курстарга көп барбайм. Себеби азыркы учурда убакыт дагы жок. Анан өзүмдү өнүктүрүү кандай айтсам, мен өзүмдүн үстүмөн өзүм иштейм да, мындай айтканда. Дайыма эле бул кылган мамилем, сүйлөгөнүм,
муну кандай кылдым, муну туура кылдымбы же мен башкача көз караш менен караганда балким бул башкача көрүнүп жатат же кандай деп мен мындай көбүнчө психологиялык жактан көп мындай басым жасайм да. Өзүмө ошол жакта көп мындай өнүккөнгө аракет кылам.